Эфирдик сапарыбызды алдыга улайлыктагы экинчи саатыбыздын алкагында сонун таланттуу кыргыз элибиздин калемдери курч өтө бир кереметтүү ыргактары менен бүгүн бөлүшкөнү келген биздин кыргыз элибиздин акындары келип калган экен. Андыктан четинен тааныштыра берелик дагы. Жакын турган, өзүмө жакын турган эжекебиз, акын эжекебиз Айзада Жеңишбекова, Абай кызы Турсунай, Жеңишбек кызы Айзирек жана Баяман Нурбек келип калган экен. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Негизи акындар таң атпай эле турабы же артисттердей түштөн кийин турабы? Албетте эрте турабыз. Эрте турасыздарбы? Анан келиңиздер эми учурашып алалык дагы, анан маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы? Жалпы элибиз менен Биз өзүбүздү тааныштырып кетсек, Кыргыз акын жазуучулар фондунун алдында түзүлгөн Кыздарай коомдук, Балдарай коомдук группасынын мүчөлөрү, жаш муундар келди десек. Анан бул акындык негизи өзүңүздүн коом жөнүндө бир аз маалымат бере кетсек, коомдо канча акын бар, анан кандай багытта жазылат? Биздин фонддун быйыл түзүлгөнүнө 10 жыл болду. 2010-жылы белгилүү улуу жазуучубуз деп айтсак бастырган Гүзера Момунова, эжекебиз апабыз десек да болот, поэзиянын ханшасы десек да болот. Ошол эжекебиздин кол алдында түзүлгөн, аны менен биргеликте бүгүнкү күндүн ошо Кыздарай коомдук бирикменин директору Буркан Каралова эжекебиз менен бирдикте түзүлгөн. Августтун 5-inde уюшулган. Андан бери менин өзүмдүн кошулганыма эле 7 жыл болду мүчөлүккө алынганыма. Андан бери мен билгенден бери жана уккандан бери 500ге жакын мүчөлөр бар. 500дөн ашык, буюрса. Өзүңүздүн акынчылыгыңыз кайсы убакта келди? Бул коомго 7 жыл мурун кошулуп турсуз. Баягы жан дүйнөгө поэзия, музыка дегендей ыр качан келди эле? Көптөр айтат го, мен бала кезиме, бала чагымда окуп жүргөндө деп. Жок, меники тескеринче кеч койгондо. Кеч болсо дагы ийгиликтерим жакшы. Мен 10 класты бүткөндөн кийин бул да күтүүсүз жан дүйнө экен. Кудайдын берген белеги деп билем. Апакем туулган күндө ойдо жок, ошо ыр арноо эле оюма келип жазып, ошондон улам өзүм алып кеттим ошо. Мындай айтканда 25 жыл болду. 25 жылдан бери. Анан ошол 25 жылдан бери өзүңүз китеп чыгардыңызбы? Ооба. Канча китеп чыгардыңыз? Бир китеп чыгардым. Бир китеп чыгардым. 2014-жылы. Ыр жыйнак. Ошондо баш аягында ошол китепте канча ырыңыз бар? Ал китепте 200ге жакын. 200ге жакын. Андан бери дагы бир 300ге жакын бар. Экөө кошкондо 500 баракелде. Ошондо бир жумада бир 2 ыр жазат турбайсызбы? Же андан ашык? Менин жан дүйнөм өзүм тарбиялайм. Өзүм тарбиялайм демсе, мен убакыт бөлөм жан дүйнөгө. Кээ бир бай илхом келгенде дейт го. Илхом келет албетте, бирок мен ошо илхомго өзүм аракет кылып, убакыт бөлөм. Кээ бирөөлөргө илхом өзү келсе, сиз өзүңүз чакырып алат турбайсызбы? Ооба, күн сайын, саат сайын да жазган. Баракелде. Эми ырларды даярдап келгенден кийин жантан бери биринчи саатыбызда бир гана аккордеон менен музыка уктук. Эми экинчи саатыбыздын алкагында бир поэзияга орун бербейликпи? Поэзия жашасынчы. Анысы кандай балдар окуйбу же өзүңүздөн баштайсызбы? Албетте, бул жаштарга орун берейин, келечек балдарга коебуз го. Акыркы убактарда ушул абдан популярдуу сөз болду. Жаштарга орун бериш керек деген сыяктуу. Жаштар өссүн. Эми келиңиздер, жаштарга орун берелик дагы. Ким баштайт? Мырзалардан баштайлыбы? Албетте, арабызда бир мырза экен. Арабызда бир мырза экен. Андыктан ошол мырзага убакыт берели. Баяман Нурбек, келиңиз. Мезгил жана мен деген ырымды окуп берейин. Мен ойлогон ойлор азыр ак бейит. Мен сүйлөгөн сөздөр азыр өткөн күн. Мерче мени аалам бүтүн сыйбаган мезгилдерди ороп чулкап көмгөнмүн. Ал мезгилдер эскирбеген бир тарых. А мен болсо ала барман бир күнмүн. Жылдыз сымал таң сөгүлсө жок болом. Жалп деп жанып өчөрүмдү ким билсин. Мезгилдер бир өчпөс, өлбөс бир дүйнө. Мен мезгилдин ичиндеги бир ырмын.
Кашымда ушул сынап турса, улуу күч кайсарыма билбейм неге кыйынмын. Баракелде, жакшы чыгарма болуптур. Муну өзүңүз жаздыңыз, өзүңүздүкү, кайсыл убактарда жазып калдыңыз, анан ушул ырды жазганга эмне түрткү болду сизге? Бул ырды Илхом келип жаздыңыз беле, же эжекебиздей баягы илхомду өзүңүз чакырып аракет кылып жаздыңыз беле? бул ыр өзүнөн өзү жаралган ыр. Өзүнөн өзү жаралган. Илхом чакырбайм, өзүмдү кыйнабайм. Кайсыл бир убакытта өзү келип калат. Түнү, күнү, башка каякта жүргөн өзү келип калат учурда. Мындай болду беле, түнчүндө уктап атып эле ойгонуп илхом келип кетип, таң атпай туруп Алыкул Осмоновдой болуп, баягы ыр жазган убакыттар болду беле? Андай убакыттар болот. Албетте болот. Анан азыркы тапта канча ыр жыйнагыңыз бар? Азыркы тапта ыр Баш аягы? Ыр жыйнак буйруса күздө деп турам. Азыр баарын даярдап басмага берип койгон, буйруса күздө чыгып. Буйруса эми сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Элибизден таанымал Алыкул Осмоновдой болгон көптөгөн биздин кыргыз эли ушунчалык акындарга бай, андыктан ошолордун катарын толуктай бериңиз. Эми уланталык, эми кийинкиси улуулап, сулуулап, мына бул жака СМСтер дагы келип калган экен. Салам жалпы акындар, жүрөгүмдө жакындар, 4 сап курам мен дагы жазып коймой жагым бар дейт. Салам айтып Суранам мырзадан, аты экен Баяман, Нургүл деген атыма 4 сап ыр курай калсын Суранам деп жазган экен. Биздин сонун экен, бул жакта Нургүл деген эжекебиз жазган экен. Бали. Нургүл эжекебиз дайыма ушундай 4 сабырларды жазып турат. Өтө тамашасы менен дагы, жакшы жагы менен дагы ансыгандай. Убакыт болсо Нургүл эжебизге да арнап коелук. Багытты алдыга курай, кийинки Турсунай айым улайбы? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Биз кыздар айдын кыздарыбыз. Бурулкан Карагулованын кол астында чоңойгон, Бурулкан Карагулованын тарбиясын алган кыздарыбыз. Биз кыздар ай дегенде биз кичинекей бир өлкөбүз өзүбүзчө. Кыргызстан ичиндеги акындардын бир кичинекей өлкөсү. Азыркы күндө кулачыбыз кең жайылууда. Биз Кыргызстан ичинде гана эмес, Орто Азияда дүйнөгө биз таанылып бара жатабыз. Биздин мүчөлөрүбүз комшу Өзбекстанда бар, Казакстанда бар, активдүү мүчөлөрүбүз Россияда бар, алды Кореяга кеткен эмелерибиз бар. Биз кеңири азыркы күндө өзүбүздүн кулачыбызды жайып баратабыз. Бул да болсо бизди тарбиялап жаткан акын эжекелерибиздин эң чоң эмгеги. Анан кандай ыр даярдап келдиңиз бүгүнкү биздин көрөрмандарыбызга? Ар кайсыл багытта эле экен сүйүм. Келиңиз, эми эң жан дүйнөңүзгө жакын ырлардан окуп берсеңиз. Турагымдан. Тоонун кызы, тоонун ашык кумарымын. Бийиктикке тартылып турарым чын, эч көзүмө көрүнбөйт бийик үйлөр, андан артык жапыс тоосу турагымдын, суунун шары кыялы кулагымдын. Коштосо үнү кошо уларыңдын, дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөсү да чаңына тең болбойт чын турагымдын. Көздүн жоосу махабаты карегимдин, эң чоңу сен ар айткан тилегимдин, баарынан бийик турат бир мен үчүн, тынчтыгы бүтүндүгү мекенимдин. Баракелде, жакшы чыгарма болуптур. Сизге дагы ошондой суроо болсун. Бул акын кайсы убакта келип калган, бир таң атпай ойгонгондо эле бүгүн мен акын экенмин деп андан ары улап кеттиңиз беле, же бул баягы акырындык менен келген талантпы сизге? Мен негизи бала кезден эле жазам. Азастан чиймелеп, бирок ал кездеги ырларым сакталган эмес. Анан ошол учурдан жазып келип, мен студент убагымда Facebook'ты билесиз да, Facebook'тан эле ырларымды чиймелеп киргизип атып, Бурулкан Карагулова чоң апам менен таанышып калганмын. Ошол күндөн баштап ал убакта кыздар ай боюнча маалыматым жок болчу. Мен ар бир жазган ырымда бир кемчилдик айтып, бир катасын оңдоп, бир жакшы кейин айтып, Бурулкан Карагулова оңдоп берип турган. Ошонун артынан мен азыр ушул күнгө жеттим. Ошол 12-11 жылдан баштап мен акындыкка мындай баш отум менен кириштим десем болот.
Анан алдыда азыркы тапта бир ыр жыйнак чыгарганга жетиштиңизби? Азыркы күндө ыр жыйнак чыгара элекмин, үстүндө иштеп атам. Буюрса алдыңкы 1-2 жылда деп максат коюп атам. Жон гана жыйнак эмес, мындай өзүмдөн бир олуттуу бир ойлорумду эме кылган, чагылдырган бир жакшы китептин автор болгонду каалайм. Буюрса алдыда 1-2 жылдан кийин чыгарам деген максатым бар. Biraz кошумчалап коеюн. Бул кыздар ай деп биздин 10 жылдык эмгегибиздин ичинде китептер жыйнагы 8-чи буюрса жакында жаракка деп даярдап атабыз. Буга чейинки китепте ошо жана 500 мүчө бар деп атпайбы, ошол мүчөлүктөрдүн баардыгы тең ошо 7 дубандан кошулат да, жаш курамына чектөө жок. Булардын чыгарган китебине, эмгектерине биздин фонд жардам беребиз албетте. Анан сизге эле суроо болсун, ушул сиздердин коомуңузга кириш үчүн мисалы бир жаңы акын болуп келгенде, мисалы үчүн чектөө барбы? Сен 10 ыр жазгандан кийин биздин коомго кириш керек. Же болбосо мисалы үчүн 2-3 ыр жазгандан кийин гана биздин коомго кириш керек деген. Бул жерде мен жеке оюмда бул 10 ыр, 3 ыр, 5 ыр деп бөлбөйбүз. Биз анын жан дүйнөсүн биринчи байкап, ар бир айдын 5-inde бизде чогулуш кадимкидей сабак өтөбүз. Бирок аны андан сырткары төрайым бар, орун басарыбыз бар, Кундузбек Маматова деп айтып кетпесе болбойт. Ар бир айдын 5-inde сөзсүз саатыбызды болжолдоп алып, чогулушка келип кадимкидей сабак алабыз. Ошол деңгээлде жогорулап тепкичке көтөрүп отуруп, анан жаштарды алдыга сүрөп. Ал сабакта кандай сабактар өткөзүлөт? Ыр жазганды туура багытта. Ар бир ырдын муундарын бөлүнүшү, үтүр точка эмне гана болбосун, адабиятта кандай ырга даярдык болсо, ошондой. Анан бул ыр жазууда кыргыз элинде эң башкысы эле уйкаштык болуш керек, Анан уйкаштык бул ар тараптуу болуп бөлүнөт да, бир гана уйкаштыкты кубалап кетпестен, муунду, үтүр точка жана айтып атпайсызбы, эженин эми биз дагы эле эми китеп чыгарганга ашыкканыбыз менен биздин дагы билгенден билелигибиз көп да. Болsun. Эми Уланталыктагы кийинки Жеңишбек кызы Айзереке болот. Чоң рахмат. Поэзия аттуу ырымды окуп берейин. Эх, поэзия, сен мени тынч койбодуң, жазсам дагы жазганыма тойбодум. Сенден тапкан сыйкырдуу бул сезимди ырларымдан билдире албай койбодум. Эх, поэзия, сен деп ырлар жазайын, ырларымда сырдуу сөздөр катайын. Жүрөктөргө кымындай күч тартуулап, керек болуп инсандарга калайын. Эх, поэзия, жандаш болгон ардайым, сенсиз өзүм жалгызсырап калбайын. Сөз кастарлап баккан элдин кызымын, ыр жазуудан эч убактат албаймын. Баракелде, жакшы, кол чабуулар болсун. Анан Айзереге айтсаңыз, бул сизге дагы ошондой суроо болсун. Азыркы тапта канча ыр жаздыңыз? Ыр жазганга жетиштиңиз? Саламатсыздарбы? Биринчиден мен негизи азыр 4-курста окуймун, Ишенал Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде. Ушуга чейин жашым 20-да бир 50 чакты ырдын авторумун, бирок мен автордук китебим чыга элек, мен ага даяр эмесмин азырынча деп ойлойм. Азырынча ушундай ага эжелерибизден үйрөнүп атам. Ошо Кыздар ай коомдук бирикмесинде сабактардан үйрөнүп өзүмдү даярдап атам. Ыр жазуу болсо мен да кичинекейимен эле бир мугалимим эле ыр жазып келгиле деп тапшырма берген, ошондон ыр жазып калгам. Жазып келген ырым көпчүлүккө жаккан, анан кийин мен ыр жазат экенмин, менде ушундай талант бар экен деп ойлоп, анан бош хобби катары биринчи жазып, кийин өзүмдүн кандайдыр бир талантым экенин билип жазып калгам да. Демек, сиздин талантыңызга, акындык багытыңызга ошол эже түрткү болгон экен, Анан сизге эле ошондой суроо болсун. Негизи ушул ырларды жазганда ошол ырлар баштан өтүш керекпи, жүрөктөн өтүш керекпи, же атайын эле багыттап эле ошол темага ыр жазасызбы? Негизи көбүнчө ырларыңыз багыттап жазылганбы, же
жашоодон өткөн, башыңыздан өткөн нерсе. Мисал үчүн көптөгөн акындар, обончулар баягы бирөөнү сүйүп калып, ошол сүйүүнүн аркасынан жан дүйнөсүнөн эле суурулуп чыга берет экен деп айтат да. Анысы кандай? Ошо ырларыңыз өзүңүздүн башыңыздан өттү беле? Негизи эгерде акын чыныгы эле акын болгум келет десе же болом уже акын болсо, ал сөзсүз түрдө өзүнүн башынан өткөн окуялардан гана таасирленип ыр жазат. Мисалы кээ бир адамдар ошол башынан өткөн окуяны эми унутуш үчүн дейлиби же кайра сүйүнүш үчүн дейлиби музыка угат. Мисалы акындар же акындыкка таланты барлар ошол ырды жаза калат да. Мисалы башынан өткөн эгерде кубанычтуу окуя болсо ошону сүрөттөп жаза калат, эгерде кайгылуу окуя болсо ошону кагазга түшүргөнгө ашыгып турат, ушундай да. Мен дагы ошо көбүнчөсү башыман өткөн окуяга, мисалы апаңды кыйналганда, мисалы апаңды эстей бересиң да. Апама мисалы бир эмес, бир канча ырды арнап жазгам да. Кайра эле жазгым келе берет ушундай. Сөздөр табыла берет, ыргактар табыла берет, жан дүйнөдөн чыга берет. Баракелде. Кандай болсо дагы ичиңизге ийгилик каалайлык. Эми Айзада эже, карап турсам баарыңыздардын төш белгиңиздер бар экен. Бирок Баямандыкы жок экен. Ошо төш белгилер жөнүндө айта кетсеңиздер. Бул атайын биз дагы билишибиз керек. Эмне жөнүндө төш белги? Баягы мен ойлоп коюп атам да, бир канча бир китеп чыгарса анан төш белги береби же кандай, же бул кыздарга эле, айымдарга берилеби деген сыяктуу. Бизде фонд деп айтылып атпайбы өзү эле. Бул фонд ошо биргеликте иш алып барууда. Биздин ошо элге кеңири жайылтуубуз биринчи. Келечек мундарды алдыда өстүрүүдө ошо биздин жетекчибиз ушундай жакшы идеяларды, жакшы жаңылыктарды, жанагындай сабактарды өтүүдө ошон биздин ошо мүчөлүккө кабыл алууда биздин албетте биринчи орунда биздин жан дүйнөбүздү баалап. Биздин эптеп жазганыбыз үчүн биз кантип бул төш белги алмак элек. Бул ошол мүчөлүккө кабыл алуу дагы бул өзүнчө бир чоң күч, чоң аракет керек. Албетте жеңил оокат айтыш кыйын го. Буга да канча эмгек, канча мээнет. Бирок биз ошентсе дагы интернеттин күчү жакшы го. Азыр алыс жакын дебей, биздин ошо чет өлкөдө дагы бул төш белгини дагы жанагы Турсунай айтып кеткендей достук мамиледе дагы биз ушул коомдук фондко кабыл алуу дагы былтыртан бери ошо конкурстарды уюштуруп, ошо конкурстарда дагы баш байгелерди, жеңүүчүлөрдү аныктап, аларга дагы ошол мүчөлүктү кабыл алууга чакырып келебиз, үндөп келебиз. Алардын дагы жан дүйнөсүн баалап, достук көпүрөбүздү курап келебиз да. Болсун. Дагы эле кеч эмес, мына Баяманда айтып калдыңыздар, Баямандагы буюрса жакында мүчөлүккө кабыл алабыз. Буюрса, эмки келгенде төш белги менен келип калдыңыз. Эми сизден бир эмгегиңизди угалык. Мен эмгегим ошо жанагы жан дүйнөмдү ошо ойготкон ушул ырым деле эмнегедир өзүмө жакын. Мен үйдө жөнөкөй эне катары, аял катары ошону жазып, күтүүсүз бир конкурска катышып, ошонун баш байгеге ээ болдум эле. Окуя койсоң болобуздур. Мен аялмын деген. Мен аялмын жөнөкөй үйдөгү, бала багып үй шыпырмай күндөгү, бирок жүрөк болуп кетет тынчыбай туруп алып, ыр жазамын түндөсү. Ырлар жазсам, билбейт мени жакынын, куюлушуп келет жубап акырын, калем кармап уйкуга чабал түнү, таң атырам, өчүрбөй үй жарыгын. Мейли түштө, же күндүзбү түндөбү, ырларымдын төгүлөт көп бүрлөрү, ой саналар, капалыктар унтулуп, ойдо жоктон ачылат ыр түрмөгү. Турмушумда ырларыма бет алдым, жан жолдошум билсе деймин ыр баркын, жаза берем ырлар өмүр өткөнчө, болбосом да эл алдында мен акын. Баракелде, кол чабуулар болсун. Бул жалпы айымдардын баягы эркектерге болгон сөзү окшойт. Аял үйдө гана отурбастан жан дүйнөнү ойготконго. Аял кишини эч качан чектебеш керек,
Эми келиңиз кайрадан Баямандан уланталык, дагы бир эмгегиңизди угалык, чыгармаңызга көрүп кошуп эфирде. Бул ирет махабат темасына сөз темасына. Жаш кезде албетте махабат жөнүндө сиз айтпаганда ким айтат? Келиңиз. Толуп турган күмүш түстүү күз айы болуп турган көөгүм талаш калаанын ортосунда гүлсөгүндөй бир кызды жолуктурган, жанып турган ай жамалы дүйнөмдү жарык кылган апакай жоолугун башындагы жоолугун апамдын салыштырган. Тиктеп турдуң көңүлүңдү мен жака түздөп турдуң, апкаарыган жүзүңдү уяң карап, ак сүйүүнүн жалынын издеп турдуң. Айып менде, аяр карай албадым, айып көрүбө. Сен сүйбөгөн дүйнөнү мен да сүйбөйм, жан дүйнөмдү азапка салып көрүбө. Кечир мейли, көңүлүңдөн кааласаң өчүр мейли. Буйрук экен жазганын көрөбүз да, буйрубаган тагдырга өкүнмөйлү. Шаттыгы мол, жакшы адамдын жакшы бир тагдыры бол. Жүрөк менен сүйлөшкөн арзууларды жүрөктөшүмсө деме бактылуу бол. Ширкин, кайсы кыз болду экен, кандай кыз болду экен, мейли кантсе дагы иш кылып бир убакта жолугуңуз, сүйүүңүз деп табыңыз дегенде али жашсыз деген. Уланталык дагы кайрадан урматтуу кимден улайлык? Айзеректен уланталык, арыбыз бири-биринен жачелик. Айзерек келиңиз. Апакем дегендерди окуп берейин. Апам менин жашоомдугу тумарым, апамсыз мен кантип өйдө турамын. О апакем, чыкпасам эч койнуңдан, кетки чекти мээримиңден кумарым. Апалардын мээримине эч баа жеткес, нурлуу жүзү жылмайса экен кайгы келбес. Сансыз өмүр сүрүңүздөр болуп өтпөс, бактылуулук жашооңордон болуп кетпес. Баракелди, жакшы полчалуулар болсун. Мынакей жакшы чыгарма болду, апаңыз жөнүндө Баяман сүйүүсүн эстесе, сиз апаңызды эстеп тамашалай берелик. Келиңиз, уланталык дагы урматтуу Абай кызы Турсунай акыныбыз жакшы чыгармалар аткарып берсин. Негизи акындар ыр жазганда деген жасап жазбастан жашап жазса ыр укулуктуу болот деп биздин ар бир сагыбызда эжекелерибиз баса белгилеп кетет да. Анан бая сурап бербедиңизби, ошол эме кылып деген ырларды деген өзүңөр оюңардан чыгарасыңарбы, жасайсыңарбы деп. Же баштан өтөбү. Бул жакта эме кылганда бизден буга чейинки эме окулган ырлардын ушунчалык укулуктуулугу ошо жашап жазганында болсо керек да. Эми сүйүү темасына кайрылып өткүм келип атат. Сүйүлдүм да кайрадан. Кандай жансың, бүт сезимди арбаган. Маанайым жок, алсызданып турсам да, сен эстесем кайра баштан жанданам. Мурдагыдан өзгөргөндөй абалым. Азыр дагы өзгөрсөм деп турамын. Сен де барын бир өзүмө энчилеп, бүтүн жашооң болсун менин турагым. Жакыным деп алың сурап жүрөйүн. Сүйүүң үчүн мен жаныңа күйөйүн. Кезек келсе бар өмүрүм тартуулап, көңүлүмдү бир өзүңө бөлөйүн. Сен күлгөндө мен кошулуп күлөйүн. Жөп жөнөкөй дүнүйөңдө жүрөйүн. Күнгө теңеп сенин жакут сөзүңдү, махабаттын улуулугун көрөйүн. Баракелди. Жакшы чыгарма болуптур. Сиз дагы сүйгө кагылып жүргөн окшойсуз, сагылып жүргөн окшойсуз. Ансыганда кандай болсо дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайлык. Анан сааттын жебесин карасам бир аз убакыт дагы ченелип баратат. Эми эжеке сизге убакыт берелик, дагы сиздин дагы бир жакшы эмгегиңизге угуп, андан соң жыйынтыктайлык. Мен ушу поэзия менен көп сүйлөшөм да. Ырлар менен көп өзүмдү салыштырып, теорияны салыштырып жазам. Мен ордумду ушу ырдан таптым десем болот. Ошон үчүн мен өзүмдү кайсыл жерде болбосун ырым менен бийикмин деген ыр жаздым эле. Өктөм сүйлөп, мейли басым кичик мен,
өссөм кайра жана турган биликмин. Өмүрүмдө басынтуулар болсо да өкүнбөймүн, ырлар менен бийикмин. Кемсинтмейли, мен өзүмө кичикмин, кереги жок мага байлык бийликтин, катарында болбосом да алдоонун, кирсиз таза ырлар менен бийикмин. Баткан күндөн чыгаарында билисин, баркалбасын мейли бирок кичикмин, бааланбасын бир адамдык сапатым, баары бир мен ырлар менен бийикмин. Баракелде, жакшы чыгарма болуптур, кол чабалар болсун. Өзүңүз айткандай, поэзия менен сүйлөшүп, бул дагы ырларыңыз өзүңүздүн балдарыңыздай эле көрөт болушуңуз керек. Аларды бөпөлөп Баладай багыш керек ырды, албетте. Оңдоп, үтүрүү чекитин коюп, китепке жазып, китепти өйдө коюп, ансыгандай. Эми тилекке каршы убакыт кыска, эфирибиз дагы кыска, бирок көп маалыматтарды алганга жетиштик. Эми сизге эркин микрофон болсун, улуусу катары, сулуусу катары, эркин микрофон жалпы көрөрмандар. Чоң рахмат. Биринчиден бизди ушул эрезеге жеткирген Кыздар ай коомдук бирикмесинде директору Абрулкан Карагулов айжекеге, Кунусбек Маматова айжекеге, ал айжекелердин тарбиясы сабагы болбосо ушул күнгө кайдан келмек элек. Ошондой эле экинчиден сиздердин чакырууну кабыл алып келип калдык. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик, ушул ишиңиздер ар дайым ушундай чыгармачылык нысандардан төрүңүздөр бош болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик болсун, калемиңиздер курчуй берсин. Анан көп жылдардан кийин артыңыздарда из калтырган көптөгөн чыгармалар, китептер болсун. Анан көп жылдардан кийин ошол мектепте жанагы биз улуу акындардын ырларын жаттагандай ошол кийин урпактарда сиздердин ырларыңыздарды жаттап калсын деген жакшы тилектерибиз бар. Кудай буйрса, Кыздар ай бирикмесинин 10 жылдыгын ушу былтыр пандемияга каршы өткөрө албай келебиз. Буйрса эртеңден көл бою салууга жөнөп жатышат. Баракелде. Буйрса аман эсен ийгиликте жакшы маанайда барып келишти. Баракелде. Көлдү эмне эстеттиңиз? Мен дагы көлгө чаба уруп кетким келди ансыгандай. Биз болсо экинчи саатыбызга дагы алкагында жакшы чыгармаларга туш болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Бир музыкалык клип болсун, андан соң маегибизди улантабыз.